Каракол шаарынын четинде орун алган Челпек аймагы бир эмес 2 районду суу катышуу менен камсыздаган канал ушул айыл ичин аралап өтөт. Буга чейин айтарлыктай оңдоп түзөө иштери болбогондуктан жээген суу жеп отуруп, абалы ушуга жеткен. Каналдын кеңейиши биринчиден суу катышууну жоготууга учуратса, экинчи жагы жолду ичкертип, эки тараптуу кыймыл-кыйынчылык жарата баштаган. Бул чоң суу деген бизге тоонун башынан келет. Чоң суу келет. Сууну жолду жеп, жолду тарайтып бараткан могу жерде. Мына келип бул жерде эмдекеген аркасынан жолду четін тосуп, жолду кеңейтип, элге жакшынакай бизге жакшы шарт түзүп берет. Жакшы суу акканга, агымга, бул суу барып Кытайга чейин барат бизге. Дыйшынга чейин барат. Ириде 3 метрге чейин кеңейип кеткен каналдын жээктерин калыбына келтирүү иштери азыр кызуу жүрүп жатат. Суунун агымына туруштук бере тургандай бетондолуп, таштар менен бекемделүүдө. Ырдык каналы ушул Челпек айыл менен Ырдык айылдын үстүнөн өтөт. Узундугу 10 километр, 88 метр түзөт. 759 гектар суу чек. Büyüse жақсы işlerді қылып отырмыз. Дагы да экинчи дагы көп жумуштар жасайбыз. Буга чейин жасаганбыз. Ушундай эле жумуштар Ак Суу районунун Жолголот айылында да жасалып аягына чыкты. Мында да чоң агын суу жергиликтүү үйлөрдүн алдынан өткөндүктөн өзгөчө балдардын коопсуздугу коркунучта болчу. Эми канал толугу менен бетондолуп, жээги темир тосмолор менен курчоого алынды. Быйылкы жылы жалпы биздин область боюнча капиталдык ремонт иштерине ушул каналдардын, арыктардын, гидротехникалык курулмалардын, суу сактагычы жайлардын курулуш капиталдык ремонт иштерине 105 миллион сом акча каражаты каралган бул мамлекеттик бюджеттен. Алын бүгүнкү күндө ушул 77 миллиону каржыланып, ошонун жалпы бир 62 миллиону бүгүн толук өздөштүрүлүп бүттү. Облустагы каналдарды реконструкциялоо иштери эрте жазда эле башталган. Ортодон вегетациялык маалга байланыштуу жумуштар токтоп турган эле. Сентябрь айынын орто ченинен тартып, кайрадан оңдоп түзөө иштери күчүнө кирди. Ушул тапта облус аймагындагы бардык айыл чарба каналдары оңдолуп, суу өткөрүү жөндөмдүүлүгү жакшыртылууда. Данагүл Алиева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.